Жаңы жылдан тарта унаасын камсыздандырбаган жарандарга айыппул салына баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан билдирет. Ага ылайык айдоочулар унаасынын чыккан жылына жана кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша көрсөтүлгөн тариф менен камсыздандыра алат. Учурда камсыздандыруу уюму базалык ставканы 1680 сом деп бекиткен. Бир жаран стажы 30 жыл боло турган болсо, машинесин техосмотрдон өткөзгөн болсо, булардыкы эки объемго чейин 1700 сом тегерегинде болот. Анан бизде кетип берет. 2 айдоочу кошсо болот, 3 айдоочу кошсо болот, 5 айдоочу кошсо болот. Анан неограниченный коет. Чектөөсүз деп коет. Ал чектөөсүзгө кымбатыраак болот ал. Система өзү эсептейт да, анткени минимальный деген эл билиш керек да, 1600төн ылдый болбойт деген да. Анан уже кетип берет. Если айдоочунун стажы 30 жыл боло турган болсо, аны арзан болот. Анан техникалык кароодон өткөн машина болсо, дагы арзан болот. 2 кубка чейин боло турган болсо, 1760 сом тегерегинде төлөйт. Анан если техосмотр жок болсо, айдоочунун стажы 3 жыл боло турган болсо, конечно, аныкы 2000ден ашып кетет. Анткени бизге дагы бул көбүрөөк айдаган адамдын, айдоочунун бизге кепилдиги көбүрөөк болот да. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, ОСАГО полиси кандайдыр бир кырсык катталган учурда күнөөлүү айдоочунун жоопкерчилигин алып, анын ордуна баардык чыгашаны 3-чү тарапка төлөп берет. Мисалы, жаракат алган жарандын дарылануусуна кеткен чыгымдан тарта автоунааны оңдотуп берүү каралган. Адистер келет дагы кимдики күнөөлүү болсо, ошолорду күнөөсүнө мойнуна коюп дагы күнөөлүү тарап уже төлөп бере берет. Төлөмдөрдү. Анан эми мындай. Если сиз экөөс сүзүшүп ала турган болсоңуз, менин страховой полисум боло турган болсо, мен сиздин машинеңизди төлөмдөрүн төлөп берем. Если сиздин машинеңиздин ичинде дагы жарандар жабыркай турган болсо, буту колу сына турган болсо, ал жарандарга да төлөп беребиз биз. Если адам, Кудай сактасын, адам өлүп кала турган болсо, 300 000 сомго чейин төлөп бере турган кепилдикти биздин мойнубузда. Ошол эле адам больницада жатып инвалидность алып кала турган болсо, 150 000 сом төлөмдөр төлөп беребиз. Эми элестетсеңиз, 3 000 сом төлөдүң бир жылга, сүзүп алдың, ошондой кырсык болду, ал кишинин уже ответственность жок болот ал жерде. Баардыгын бизге камсыздандыруу уюмуна жүктөп берип атпайбы? Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан ОСАГО полисин төлөгөн жарандарга жарым жылга чейин убакыт берүү сунушталган. Бирок мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул сунуштун ордуна айыппулдун өлчөмүн азайтуу керектигин билдирүүдө. Анткени менен азырынча бир дагы сунуш колдоо табай элек. Эске сала кетсек, учурда өлкө боюнча 1 600 000 унаа катталган. Анын ичинен учурда 100 000ден ашыгыраак гана милдеттүү камсыздандыруудан өткөн. Дастан Жолдошев, Талас Аманбеков, 7 канал.